Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Кара Тала айылында жайгашкан бул Ак Булуң кичи коругунун жалпы аянты 380 гектарды жерди түзөт. Аталган корукту ар түрдүү канаттуулар мекендешип, Кызыл Китепке кирген келгин куштар кыштап кетишет. Быйыл 200гө жакын аккул келген. Жыйырмада 25те аккулар бар. Ар дайым жашоочулар болуп эсептелет бул аккулар. Болбосо кийин кышында бул Алтай өлкөсүнөн, Казакстандан бир көп сандаган аккулар келип мигранттык жол менен кыштап кетишет. Азыр ошол постоянно жашоочулар эле калды да аккулардын. Аккулар менен биргеликте өрдөктөрдүн көп сандаган өрдөктөрүбүз бар биякта. Ошол бул Ак Булуң кичи корун түзүү менен биргеликте бул жергиликтүү бийликке, жергиликтүү бюджетке пайда алып келсекпиз дегенбиз. Айылдык тургундарга дагы экотуризмди тартып пайда түшүрсөкпүз дегенбиз. Бул ошол пайда тапканыбыз менен биргеликте экологиябыз корголуп дагы жаратылыш да сакталып калган. Жаратылышты курчап турган айылына чөрүүнү сактоо менен бирге куш кароо экотуризми өнүксө, корuk аркылуу жергиликтүүлөр үчүн киреше табуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Белгилей кетсек, Ак Булуң кичи коругу эң кыска аралыкта ачылган корук болуп эсептелинет. Бул Ак Булуң кичи коругу мурун мыйзамсыз охота кылган, мыйзамсыз балык улоонун чордону болуп келген. Азыркы убакта биз туризмди өнүктүрөлү деп экотуризмге басым жасап Ак Булуң кичи коругун түздүк. Азыр ушул Ак Булуң кичи коруугунда жергиликтүү элдер менен биргеликте Улак Ала айыл өкмөтү жана Улак Ала айылдык кеңеш менен чечим чыгарып, азыр корук кылып, корук түзүлдү. Эрмек Шабыкеев өзү жаш кезинен эле туризм тармагына кызыктар болуп, андай ишкерлик менен дагы алектенип келет. Ал акыркы күндөрү экотуризмге басым жасоо менен жаратылышты, айылына чөрүүнү коргоо максатын колго алган. Ак Булуң коругу ушул Кара Тала айылына жакын жайгашкан. Бул ошол Кара Тала айылына үйүм ошол жакта болгондуктан байланыштуу бул корукка күнүгө келип, аккуларга көз салып, аларды ошол санап, кайтарып, мага ошол жаратылышты караган, мындай жаратылыш менен суктанып, ары бери баскан мага аябай жагат. Ошондуктан ошол бул кичи корукту түзөлү деп демилге көтөрүп чыкканбыз. Ошол демилге менен ошо жаштар менен, жергиликтүү элдер менен биргеликте корук түзүлдү. Ошо буга чейин ошо кичинекей чактан баштап эле туризм тармагында жүрөм да, ошо мындай жаратылыш коюнда жүргөн аябай мага жагат. Ошо жаратылышты сактап калсак, азыркы убакта мындай жаратылышты кыйноо эле максатында кетип баратабыз да. Адамзатты мындай экологияны сактап калсак, жаратылышыбызды коргоп калсак деген эле максатта ушул канаттуу куштарыбызды коргоп сактайлы деген эле ушул ар дайым байырлап жүргөн канаттууларыбызды, аккуларыбызды, өрдөк ар дайым жашаган куштарыбызды сактап калуу эле максатында мындай ой келди да. Коруйлу, сактайлы, коргойлу, экология сактайлы, аны менен биргеликте ошо экономикабызды көтөрсөк болот, туризмди тартып. Ошо келген чыш жактан келген туристтин баары эле биздин ошол жапайы жаратылышыбызды жакшы көрөт да. Куш кароо туризмде келгенде туристтерге мындай жайылып басып кетпеш үчүн жыгач дорожкаларды түзүп берели деп атабыз. Только ошо бир гана ошол жыгач дорожка менен эле бастыралы деген ой келип атат. Кийинки иш пландарыбыз ошол жыгач дорожкалар. Унаалар кирбей калат. Только ошо жөө адамдар
табият сүйүүчүлөр эле, куш кароочулар эле кирет. Жөө. Ошо бул куш кароо туризмин бул Ак Булуң кичи коругуна өнүктүрсөкпү деген кийинки аябай чоң пландарды күтүп атабыз. Ошол быйылкы өткөн пандемияга байланыштуу кичине токтоп калдык. Ошо кийинки пландар, чоң иш пландарды күтүп атабыз. Биякта куш кароо туризмин өнүктүрөлү деп. Буга чейин кароосуз калган Ак Булуң кичи коругуна өрт коюлуп, андагы өсүмдүктөр өрттөнүп кеткен экен. Учурда аны кайра калыбына келтирүү аракеттери көрүлгөн. Мында байырлаган канаттууларга тамак аш, ошондой эле жаратылышка өзүнүн пайдасын тийгизген чычырганактардын көчөттөрүн тигүү иштери дагы жүргүзүлүптүр. Бул Ак Булуң кичи коругуна чычырганактарды өстүргөнбүз. Атайын ошол питомниктен алып келип тиккенбиз. Бул ошол канаттуу куштардын жеми болот экен, түшүмү. Бул көлдү да тазалоочу ролду аткарып берет экен да, чычырганак. Бул азыр ошол чычырганактын былтыркысында 2000ге жакын уштук келип тигилген. А быйылкы планда дагы бар, бир ошол дагы 2000дей тигел деген, биян улантып тигел деген пландарыбыз, иш-чараларыбыз бар да. Могулар кенде? Булар да ошоларды алып келгенбиз. Булар тамыр алып атабы, албайлыбы? Ооба, тамыр алынат, билинет. Булар ошол азыр уже жазында уже кичине келгенде уже бүрдөй баштайт. Былтыр ошо өсүмү жакшы болгон, почти бир 80% өсүп берген. Аталган корукта багыт алуучу туризмдин бир түрү куш кароо болуп саналат. Жаратылышта кызыктуу жана пайдалуу убакыт өткөрүүнүн бул түрүн чет өлкөдө bird watching деп аташат. Куш кароо же bird watching бул табигый шарттарда канаттууларга байкоо жүргүзүү. Мында канаттууларга байкоо жүргүзүүдөн сырткары алардын сайраганын угуп, канаттууларды сыртынан гана эмес үнүнөн таанууну үйрөнүүгө болот. Өзүңөр көрүп тургандай ошо тиякта ошол көп сандаган өрдөктөрдүн саны жүрөт. Азыр ошо жакта бир 10 000 дегендей саны бар. Өрдөктүн ошол кара өрдөктөрү, кашкалдактар, кыргызчасы кашкалдактык. Биякта 10дой түрү бар. Саны менен 10 000дей сан менен жүрүшөт. Азыр ошол кыргызчасы ошол кашкалдак деп коет экен, ошо өрдөктөр жүрүшөт да азыр. Ошол бул жерде ошол өрдөктөрү көп сандагандар жемеси бул Ак Булуң коругунда кормовой базасы көп экен. Аккуларга, өрдөктөргө тамагы көп жайгашканда. Бул хобби жаратылышты сүйүүгө гана үйрөтпөстөн, адамдын чыдамдуулук, көңүл коюучулук сыяктуу күнүмдүк жашоого керектүү нерселерин дагы өнүктүрөт. Мындан сырткары канаттууларга байкоо жүргүзүү менен кошо таза абада сейилдөөгө да мүмкүнчүлүк болот. Айрыкча шаардан чыкпагандарга эң керектүү. Белгилей кетсек, bird watching учурда Түндүк Америка менен Батыш Европада популярдуу эс алуунун катарына кирет. АКШда куш кароо популярдуулугу боюнча балыкчылыктан гана артта калат. Ал эми канаттууларды коргоо коомуна кирген Улуу Британияда бул эң популярдуу хобби. Бу туризмде биз бу айрыкча ошо теске жээкте тандап алган туризмдин багыты бул деген эң биринчи табиятта. Бул жерде эч кандай инфраструктура болбош керек. Ушу биринчи эле баалуулук болгондой сактап калыш керек. Мына бул жаратылыш Кудай Таалам берген. Мына камыш болобу, көлүбүз, мына боякта чымчыктар, аккуулар, өрдөктөр, ушул байлык, көлүбүз байлык. Анан анча-мынча даярдык багы чакан минимальный шарт түзүп беришибиз керек келген меймандарга. Бул эмне? Бул баягы айтып берүү, эмне эле багы гидтер, экскурсоводдор келгенде парковка мына баары жазалып атат. Проон геф долбоору аркылуу рахмат айта кетебиз. Ошентип Кара Тал айылынын жаштарын колдоп демилгесин. Бул жерге мына
эки пост деп коебуз. Бул уш жерди кайтарганга мына каражат бөлүп беришти. Бизде bird watching же куш кароо деген төшүнүктүү Кыргызстанда кеңири жайыла баштаганына аз гана убакыт болду. Андыктан жергиликтүүлөрдөн чыккан дүйнөлүк стандарттагыдай кесипкөй гидтердин жоктугу кыйынчылык жаратууда. Бирок адистердин айтымында кыргызстандык куш кароочулар бизге келген башка bird watcherlerди өздөрү барган жактарга алып барып көргөзүп жүрүшөт. Ал эми туризм тармагындагы жаңы башталган куш кароо экотуризмдин келечегине жергиликтүүлөрдүн гана эмес, жалпы облус тургундарынын дагы үмүттөрү чоң. Биз туризмге багытталгандан кийин ошо куш кароо туризминдагы кандай канаттуулар эмне тамактанышат экен, кандай природада, кандай аба ырайы менен жашайт экен, ошонун баарын үстүндө азыр окуп атам. Ошонун үстүндө азыр окутуулар да болуп атат. Азыр ошо окуучулар да окутуп атабыз. Ошо бизге да ошо кийинки муундарыбызга дагы ошо куш кароо туризмин дагы үйрөнүп алсын, келген конок туристтерибизге дагы экспедиция кылып, айтып, гид болуп иштегенге шарт түзүп берип атабыз да. Өзүм жөнүндө айтсам, ошо мындай куш кароо туризмин аябай мындай окуп атам, үйрөнүп атам да. Ошол жалпы жолунда мындай аябай билем деп айта албайм. Ак булуң кичи коругу жол жээгине жакын жайгашкандыктан анын тегереги тосулуп, бүгүнкү күндө эс алуучуларга шарттарды түзүү иштери жүргүзүлө баштаган. Бул стойкалар корулуп бүттүк. Азыр ошо бул зым тартуу убагы келип калды. Ошол зым эми ошол бир 1-2 күн ичинде зым тартылып бүтүп калат. Ошо малдарга кирбегенге болот да ошочу. Ошол бул жерге ошол электропастуктун блок питаниясы орнотулат бунун ичине. Ошол солнечный батарея, аккумуляторлор менен коебуз. Ушундай зымдар менен өтөт. Азыркы ошол заманбап коруктар болуп эсептелинет экен. Бул атайын ошол Россиядан келген. Атайын ошо Россиядан алып келип коруп атабыз. Бул атайын ошол корукка ылайыктап охрана кароолчу коебуз. Ошо кароолчунун үйүн жасап, тияка ошо берели деген ошо аяктап калдык, ошо бүтүп калдык Кудай буйрса. Бул ошо корукту проекттин алкагында коруп баштагандан кийин эле ошол бул корукту жаратылышты сактайлы, канаттуу куштарыбызды коргойлу деген максатта курулган. Ошо менен биргеликте жакында 5-декабрда фестиваль өткөргөнбүз, көчмөн куштар фестивалин деп. Ошо фестивалга атайын интернет блогерлер, телевидениялар келип тартып кетишкен. Интернетке жүктөлгөндөн кийин эле бияка куш кароо сүйүүчүлөрү, туризм табият сүйүүчүлөр келип көп санда гана келди да. Биз ошолорду көрүп эле кайра дагы бир жолу ынандык. Куш кароо туризмин өнүктүрсө болот турбайбы? Куш кароо туризминен пайда тапсак болот турбайбы деген аябай мындай чоң ишеним алып келди да. Кызыккан кишилер көбүнчө ошол жергиликтүү кыргызстандыктар болду. Көбүнчө көп басым жасаган кыргыз ички туризм болду да. Алар ошо жаңы ошо куш кароо туризми жаңы өнүп келаткандыгына байланыштуу атайын мындай аз санда экен, бирок мындай ошол фестивалдан кийин көбүрөөк санда келип, аябай мындай кызыктар болуп келип көрүп кетишти. Бизди да аябай чоң ишеним алып келди да. Чет жактан келгендер болдубу? Чет жактан аз санда эле болду. Менин санаам боюнча бир 7-8 эле турист иностранецтер келип кетти да. Учурда бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө пандемия күч алып турганда туризм тармагы кыйынчылыкка дуушар болууда. Ошондон улам ички туризмди өнүктүрүү өлкөдө негизги максат болуп турат. Болбосо чет өлкөдө популярдуулукка ээ болгон куш кароо туризмин жергиликтүүлөргө жайылтуу менен ошондой эле андан киреше табууга чоң потенциал бар. Андыктан мында келген кардарларды сапаттуу жана талапка жараша тейлөө сервистерин уюштурууну колго алуу зарылдыгы келип чыгууда. Учурда аталган кичи корукта туризмдин жаңы багытына даярдыктар күч.